Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу жана тез даярдалуучу тамактардын бири лапша по-китайски болмокчу. Ал эми бул тамагыбызга өзгөчө даам берген соус терияки болгондуктан так ошол татымалды алгач үй шартында жасап алсак. Бизге керектүү азыктар 3 чай кашык крахмал, мен жүгөрүнүн крахмалын алдым жана 70 мг муздак суу куюп жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин 60 грамм кум шекер, 3-4 дана майдаланган сарымсак, 1 чай кашык майдаланган имбирь жана 1 чай кашык суу май коштум. 1 аш кашык бал жана 100 мл соевый соус, соя соусу. Ошондой эле 1 аш кашык кычкыл алманын же винный уксус деп коет, ошондон кошсоңуз жакшы болот. Жакшылап аралаштырып, ортоңку отто кайнап чыккандан кийин 2-3 мүнөттөй коюланганча кайнатып алабыз. Жана албетте тынбастан аралаштырып туруу керек. Ал эми даяр татымалды ысык кезинде торчодон өткөрүп алабыз. Мына ушундай даамдуу татымалды үй шартында жасап алсак болот. Дүкөндө сатылган татымалдардан айырмасы көп деле билинбейт жана муздаткычта 2 жумадай сактасаңыз болот. Эми тамагыбызды баштай берсек болот. Алгач казанды ысытып, суу май куябыз жана этти ичке туурап кууруп алабыз. Жана эттин суусу бууланып чыкканча капкагын жаап, ошондой эле кесмени бышырганга суу коюп койсок болот. Куурулган этибизге пиязды жана башка азыктарды күчтүү отто 1-2 мүнөттөн кууруп алабыз. Ошондой эле таттуу калемпир кошобуз. Баардык азыктар куурулуп бүткөнчө биздин кесмебиз даяр болуш керек. Ошондуктан сууну бир аз туздап бышыра берсек, мен бүгүн кадимки эле ичке спагеттини алдым. Каалооңузга жараша ачуураак калемпирден кошуп койсоңуз болот жана ошондой эле сарымсак кошулат. Татымына жараша тамагыбызды туздап, кара мурч салып, жана биздин терияки татымалыбызды кошобуз. 2-3 кашыктай кошсок болот. Жакшылап аралаштырып 2-3 мүнөттөй кууруп алабыз. Кесменин суусун төгүп, тамагыбызга кошуп, күчтүү отто 1 мүнөттөй аралаштырып кууруп алсак, ошо менен тамагыбыз даяр болду. Достор, мына ушундай эң жөнөкөй бирок даамдуу тамагыбыз даяр болду. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Менин каналыма катталганды унутпаңыз. Эгер бул видео жакса, анда лайк басып, мага комментарий жазып койсоңуз абдан сонун болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.